Биз экөөбүз. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Кандай болуп калдың экен? Муну карачы кайра эле сени эстегенимди. Унуткам дегем. Кайда дейсиң? Кыргызстанга кайтууга чечим чыгарганымда биринчи эле сен келдиң оюма. Жылдар бою башка элде жүрүп, бүгүн өз жериме баратамын. Журтума болгон сагынычка караганда сага деген сагынуу күчтүүлүк кылып кетти го. Көкүрөгүмдөгү бул жара тайыкпайт. Сага деген аруу сезим эч качан булганбай келет. Сенден айрылганда мен өзүмдү жоготтум. Анан сени унутууга бел байладым. Билесиңби, муну моюнга алуу оңойго турбаганын. Сен ооруканага дары ичип түшүп калганыңда түшүндүм. Сени кыйнап жашоого акым жок экенин. Сенден кеттим. Сендиктен кеттим. Сен жашаган шаардан, анан сен жашаган өлкөдөн кеттим. Бирок сенин баягы жазгы жаандагы алгач көрүп ашык болгон элесиңден кутула албай койдум. Ошондогу суу болгон чачтарыңды, анан музоонукундай кайрылган кирпиктериңе жашырылган мөлтүр, таптаза көздөрүңдү. Мен кайрылып жатамын. Сен канттиң экен? Жок дегенде алыстан карааныңды көрүү насип этер бекен? Учактын ичинде каалгаган аппак булуттарды карап бара жаткан Армандын оюна ушулар келди. Сол жактагы төш чөнтөгүнө дайым салып жүргөн кичинекей сүрөттү алып чыгып, андагы сулууну колдору менен сылап койду. Кандай кийим кийсе да ушул сүрөттү дайым жанына салып жүрчү. Болгондо да сол жагындагы төш чөнтөгүнө. Мунун да себеби бар. Бул сүрөттү дайым төш чөнтөгүнүн сол жагына салып жүр. Мен жүрөгүңө жакын жерде болоюн деп берген эле. Ошол бойдон бул сүрөт ушул жерде жашап калган. Канча жылдар бою бул сүрөт менен сүйлөшүп сансыз түндөрдү өткөрдү. Эмнеге сен анын апасы болуп калдың экен? Деген сөздөрдү кыйкырып айтканын, бакырганын эстеди. Эң оор күн. Артка кайтып, өтмүшүн эстегенде дал ошол Айгерим менен таанышкан күндөн баштайт. Анткени ошол күндүн жашоосуна буйок тартылып, ошол күндөн кубануу, сүйүү дегенди туйган. Жаз мезгилинин акыркы айы, майдын этеги. Быйыл борбор калаага жай эрте келген сыяктуу. Күн ысып тим эле чакчаят. Китепканага кирип кетип кеч киргенде гана чыкты Арман. Медакадемиянын 3 курсунун студенти. Сессияларды тапшыруу жакындап калганга даярданып жүргөн убагы. Жана эле жаркырап тийип турган күн жоголуп уясына батаары менен кара булут каптап келиптир. Салкын боло түшкөнгө бир аз айланмакчы болгон ал сейил бак менен баратты. Бир убакта эле шатырап жамгыр төгүп кирсе болобу? Же жакын арада кире качканга жер жок. Жол жээгиндеги чоң чынар теректи көрө ошонун түбүнө чуркап келди. Бир аз жаандын басылуусун күтүп туруп калды. Жолдо бут кийимин чечип эки колуна кармап, суу болгонуна кайыл боло көктү тиктеп жүзүн кайра жамгырга рахаттана тосуп турган кызды көрдү. Жиндин эме го деп алды. Кыйкырайын деп барып кайра унчуккан жок. Анткени ал кыздын ошентип турганы укмуш, сулуу, кызыктуу көрүндү. Кыз ошону менен эле калбастан суулар агып жаткан асфальт жолго жата калды. Арман эми даана ооз ачылды. Көздөрүн жумуп, тим эле жумшак төшөктө жаткансып, бейкапар жолдун ортосунда суу болуп жаткан кызга чуркап келди. Соон эмесиңби сен? Тур! Шашылган Арман кызды колдон тартты. Айланып өтүп кетчи. Кыз козголгон да жок. Атүгүл жумулган көздөрүн да ачпады. Сыягы бул биринчи жолкусу эместей. Акылыңдан айныган байкуш. Сүйлөнүп алган Арман кайра артына кайтып келе жатып тык токтоду. Кайра артка бурулуп келди да кыздын жанына келип, ал да асманды тиктеп жатты. Биринчи жолу көктү тиктеш экен. Капкара болгон булуттардан да жаап жаткан жамгыр, асмандан кулап түшүп келе жаткан муздак тамчылар жүзүнө тийгенде өзгөчө сезимге кабылды. Бах, бул азыркы абалын сөз менен түшүндүрө албайт. Муну жөн гана сезип көрүү керек. Эмне, сен да акылыңдан айныдыңбы? Арман көздөрүн ачып, маңдайында өзүнө күлө карап турган кызды көрүп ордунан козголду. Канча жатканын деле билбейт. Мындай кереметти сезип, ошону туюп жатканда убакытты деле унутуп салат экен адам.
Жада калса качан, кантип көздөрүн жумганын эстей албайт. Сонун турбайбы? Ордунан турган ал кызга карап сүйлөдү. Ооба. Кыз ан сайын сырдуу жылмайды. Узун болуп кайрылган кирпиктери, анан балбылдаган көздөрү, суу болуп денесине жармашкан чачынан сарыгып тамчылап жаткан тамчы да кызды сулуу көрсөтүп тургандай. Сен дайым ушундай кыласыңбы? Ооба, дайым. Мен жамгырды жакшы көрөмүн. Дыбыраган үнүн тыңшап, анан ошону менен сезип жаткан керемет да. Биз адамдар күнүмдүк тиричилик же дүйнө артынан кууп жүрүп мына ушундай жөнөкөй эле табигат тартуулаган сулуулукту да көрө албайбыз. Чын эле, мисалы мен деле ушул күнгө чейин билбегем. Баса, атым Арман. Айгерим, деди кыз күлүңдөп. Арман кызга көпкө тигилип турду. Сыягы анын ушул турпатын ушул бойдон мээсине сактап алып жаткандай. Анын ушул элеси кыздын ушул турганы түбөлүк жүрөгүндө өчпөс болуп тартылып калды. Кечиресиз. Селт эте чоочуй түшкөн Арман маңдайында өзүн жылмайып, карап сылык сүйлөп турган стюардесса кызды көрдү. Азыр конобуз. Коопсуздук үчүн куруңузду тагып алыңыз. Макул, рахмат. Армандын жүрөгү ан сайын дүкүлдөп согуп, толкунданып алды. Мына саналуу мүнөттөрдөн соң жерге түшөт. Сени сагындым. Жада калса сен жүргөн бул өлкөнү сагындым. Деп жатты анын алып учкан бороондой тентек, тил укпас сезимдери. Аэропорттон чыккан Арман таксиге отуруп шаарга келе жатты. Кай жака барабыз? Деген айдоочуга түз эле алгач Айгерим экөө таанышкан сейилбакты айтты. Зымырап келе жаткан машинанын терезесин түшүрүп, өзүнө тааныш көчөлөрдү карады. Шаар өзгөрүптүр, жашарыптыр. Эски имараттар бузулуп, анын ордуна кооз, жаңылары салынып көркүнө чыккан көчөлөр. Бирок канчалык өзгөрбөсүн, шаардын ошол тааныш жыты калыптыр. Жол боюндагы жапжашыл бак дарактар ошол бойдон. Такси айтылган дарекке бат эле алып келип түшүрүп кетти. Ошондо эле жашыл болгон сейилбак азыр андан өтүп бак дарактарга оролуп турат. Кыязы андагы кичинекей көчөттөр чоңоюп, минтип тал терекке айланган сыяктуу. Ананчы 13 жыл өтпөдүбү арадан. Айтылганга оңой болгон бул жылдар Арман үчүн кылымга айланган. Бир гана темир менен тордолгон сейилбактын каалгасы алынбаптыр. Чындыгында кооздар база болчу. Күн желе сыяктуу ар кандай түстөргө боеп коюшуптур. Неге бул жака келгенин өзү деле түшүнбөйт. Кудум азыр кирсе, Айгерим ушул жерде өзүн күтүп отурган сыяктуу. Ичкери кирди Арман. Баары башкача, баары жаңы. Атүгүл балдар ойноочу өзгөчө, жаңы аттракциондор коюлганын кара. Бир убакта алыстан баягы Айгерим экөө дайым келип отурчу селкинчекти көрдү. Кубанып алганын айтпа. Кудум баалуу буюмун кайра таап алгандай кудуңдап жетип барды. Селкинчектер жанаша коюлуп, сейилбактын обочо жеринде орнотулган эле. Башка түскө боелуп сырдалган эле болбосо ошол бойдон. Бирок ич-ичинен кыялданып, үмүт кылганындай Айгерим жок экен. Күтүп отурбаптыр. Селкинчектер бош. Катар тизилген селкинчектердин бирине келип отурду. Эсине Айгерим ушул селкинчекке күүлөнгөндү жакшы көрөр эле. Көздөрүн жума Арман да күүлөнүп баштады. Алыстан көргөн бирөө муну жинди деп ойломок. Ананчы чоң эле адам жаш баладай көзүн жумуп ойноп жатса. Кыйчылдап күүлөнүп жаткан селкинчек улам күчөп, ал күчөгөн сайын Армандын жүрөгү кошо күүлөнүп, артка ошол жылдарга кетти. Арман, тигине карасаң селкинчекти. Ооба, көрдүм, эмне болуптур? Сени, деп колун шилтеген Айгерим чуркап кетти. Артынан келген Арман кыздын дагы көздөрүн жумуп алып, күүлөнүп жатканын карап турду. Бул ушундай жан, жок жерден бакытта, бактылуу боло алат. Жөнөкөй нерселерден кубаныч көрө алат. Ошондуктан Айгерим менен жүргөн жакчу. Жашоосундагы бүт кайгыны ушул тентектин алдында унутуп салгандай. Ал менен баары кооз, баары керемет. Кудум азыркыдай. Эмне, сен күүлөнбөйсүңбү? Кыйчылдаган селкинчек бир аз басаңдап баратты. Жок, мен жөн эле отурамын. Андай болсо дагы бир бакыттан куруп аласың. Кыз кыткылыктап күлүп,
башын чалкалата, буттарын алдыга созо, кайра күүлөнүп кирди. Саамайындагы көкүлү жерге ыргалып, колдорун эки жагына жазып алып, алдыга созулган буттары көктөгү булуттарды жирип өткөндөй жылмайып, күүлөнүп жатат. Анын бул турганы эле күлкүлүү болчу. Арман да күүлөнө баштады. Айгерим, сени үйдөгүлөр урушат, эми кеттик. Урушпайт, папама китепканага барам дегем. Дагы эле күүлөнгөнүн токтотпой жооп берген кызды көрүп жылмайып алды жигит. Айгерим менен Арман таанышканда кыз 10-класстын окуучусу эле. Убакыттын өткөнүн кара, бат элементип бүтүрүүчү класс болгонун. Атасы жеке ишкер, апасы тиш дарыгери, колунда бар адамдардын жалгыз кызы. Бирок Айгерим таптакыр жөнөкөй кыз болчу. Анын сулуулугу да балким ошол жөнөкөйлүгүндө болсо керек. Экөө таанышып сүйлөшкөнү башка кыздардай кино, ресторан же кымбат белектебеди. Киного кирели деген арманды колдон жетелеп сейил бакта басканы же панорамага чыгып шаарды үстүдөн караганды алып кетчү. Тамактанганы болсо эч качан кафе, ресторанга кирбейт эле. Жолдон пирожки же башка тез татым алып алышып сейил бактагы экөөнүн ушул жерине келип жеп алышчу. Армандын караңгы дүйнөсүнө жарык алып киргенде анын муздаган жүрөгүн жылытып жаз кылганда ушул секелек. Ал өмүрүндө эч бир адам менен мынчалык жакын болуп көңүл койбоптур. Көңүл коюу эмес, ачылып сүйлөшкөндү эле эстей албайт. Бир гана энеси. Арман көгүм тартып калганда шаардын борборундагы кабат үйлөрдүн алдына келди. Өзү чоңоюп эр жеткен үйдүн алдында отургучта отурду. Кабат үйдүн алдында балдар ойноочу жаңы аянт эле курулганы болбосо эч кандай өзгөрүү жок. Экинчи кабатка көтөрүлүп, өзүнө тааныш ошол үйдүн коңгуроосун баса албай кыйла турду. Бир убакта гана титиреген колдору менен басты. Эшикти ачкан аял бүшүркөй карап алды да: "Армансыңбы ботом?" Энеке кагылайыным десе, энеси менен кучакташа көрүшүп ичкери киришти. Үйдөн бала кезиндеги тааныш, даамдуу тамактын жыты буркурап турат. Карасаң, жылдар өтсө да ушул жыттын өзгөрбөгөнүн. Чоң залдагы столго Арманды отургузуп коюп, бүкчүңдөп жалынып жалбара тапканын ташып жатты энеси. "Айтып койсоң, келээриңде өзүң жакшы көргөн тамагыңды даярдап коймокмун, балам-ай. Эне, анча угараланбачы. Сенин ар бир тамагыңды жакшы көрөмүн." Алдына коюлган тамакты сугунуп замат деле жеп алды. Башын көтөрсө, мээримдүү көздөрү менен эзилип карап турган энесинин көздөрү чагыла түштү. "Кандай отурасыңар? Келиним, неберем жакшыбы? Алар келишпедиби?" "Жакшы эне, баарыбыз. Мен жөн эле жумуштар менен командировкага келип калдым. Аман болсоңор эле", деген энеси колдору менен уулунун чачтарын сылады. Жумшак, Арманга тааныш колдор. Өзү сагынып куса болгон колдор. Эне чыдабай кетип, энесинин алдына тизесине башын коюп жата кетти. "Сени сагындым. Энең сенден айлансын, балам." Арман ошол жаткан калыбында үйдү көзү менен бир сир айланта карап алды. Буюмдардын баары тааныш, эски үй. "Эне, неге сага алып берген тамга барып жашабайсың? Ал жака тиги ырысты чыгарып балдар менен мен мынабу атаң экөөбүз жашаган үйдөн кете алмак белем." "Энекем ай, аның дагы сени батырбады. Менден жашырамын дейсиңби?" "Жок, агаң азыр өзгөрбөдүбү?" "Эне, алып кетейин десе да көнбөйсүң. Биз менен жашайт элең. Баян да сизди биз менен жашаса жакшы болмок дейт." "Келиним береке тапсын. Ал шаарында же мен тил билбесем. Көрдүң го, барып эле бир жума турбай кайттым. Кой балам, өлөөрүмдө кепинимди сүйрөп өзгө журтта не кыламын?" "Энем ай, башкача адамсың да." Өйдө болгон Арман энесинин бырыш баскан, бирок ошентсе да нур төгүлүп турган сулуу жүзүнөн сүйүп алды. "Чарчадың, жатып эс ал. Сага жайыңды ырастап берейин. Калган сөздү эртең деле кобураша беребиз." Энеси Арманга төшөк даярдап салгыча өзү стол үстүн жыйып идиштерди жууй салды. "Балам-ай, өзүм жасамакмын. Дагы эле ошол адатын калбаптыр, идишти жууп койгон." "Эне, жакшы эс алыңыз", деди Арман. Бөлмөгө кирип терезеге жакын келген Арман парданы тартып айды карады. Баары ошондогудай. Жада калса, мына ай дагы
Кудум ортодогу жылдар болбогондой жапжарык болуп турат. Эстеди. Эчейин жолу ушул терезеге отуруп алып, Айгерим менен түн бир убакка чейин сүйлөшүшчү. Кээде таң деле атып кетчү. Айгерим, оу, сенин оу дегениңди жакшы көрөм да. Анда дайым сага оу деймин. Макул. Уктайлы, эртең сен да сабакка барасың. Макул, сонун эс ал, сен да берекем. Ордуна жатып алып дагы бир жолу жашоосун иргеп алды. Бала кезинен эле тартынчаак болуп өстү Арман. Анын себеби үйдөгү өзүнөн 7 жаш чоң байкеси ар дайым басынтып, кагып турган эле. Кээде ызырына колуна тийген нерсе менен чаап деле салчу. Мунун баарына унчукпай чыдай берет. Бирок бир сөзү гана сөөктөн өтүп ардантып жиберет. Сен менин иним эмессиң, сен бакмасың. Жашоосундагы эң көп уккан, анан эң жаман көрүп көңүлү көк таштай калган сөзү. Байкеси ырыстын кагып силки урганын унчукпай көтөргөн бала ушул сөздү укканда чыдай албай алынып кетет. Күчү жетпесе да мушташа кетчү. Бирок кайдан өзүнөн кыйла чоң неме эзип салат да. Андайда үйдө энеси болсо балдарын ажыратып, арманын калкалап калат. Буга ого бетер жинигиле түшкөн ырыс дайым ушундай жетимиңдин жанын алып, бул сага эмне кылып берди деп сүйлөнүп эшикке чыгып кетет. Бала кезинде неге байкесинин минтип айтканын жакшы түшүнө алчу эмес. Неге мени бакма дей берет деп энесинен сураганы эсинде. Айта берет, байкең ачуу үстүндө, өзүмдүн эле баламсың деген энеси кучагына басып сооротсо, кайра эле унутуп ойноп кетчү. А бирок ошонун баарын кийин түшүнбөдүбү. Мектепке барганда деле, көчөгө чыкса да, кошо ойногон балдар бакма, жетим деген сөздөрдү айтып, үйгө канча жолу ыйлап келген. Акыры бардыкты түшүнүп чоң жигит болуп калганында болгон чындыкты энесинен уккан. Ал күнү адаттагыдай мектептеги дагы бир иш-чарага даярданып жатышкан эле. 9да окуса керек эле Арман. Бойлуу болгонго дайым жеңил бийге даярданышса, Арман кыздардын талашына түшө турган. Бул жолу да ошондой болду. Класстагы эң активдүү, отличник 2 кыз Арманды талаша чукчуңдаша кетишти. Кыздардын талашын күзөтүп турган класстын дагы бир атаман жигити Кадыр. Эмне, мынча ушул бакма таштандыга жармаштыңар? Деди үнүн катуу чыгарып атайын баары уксун деп. Эмне дедиң? Ким бакма экен деген Арман классташынын жанына жетип келип жакадан алды. Өзүңдү түшүнбөгөнгө албачы, баары билет сенин бакма экениңди. Келжиребечи кайдагыны айтып деген достору Кадырды ары түртүп экөөнү ажырата салышты. Эмне, силер чанасыңарбы? Муну баарыңар билесиңер го. Керек болсо байкең ырыс өзү айтып жүрбөйбү? Кадыр деген кыздардын бири аны жаакка чаап алды. Ортодо жымжырттык. Жанатан бул сөздөрдү жалганга чыгарып четке кага алынып турган Арман ырыс айтып жүрөт дегенди укканда шалдырай теңселе түштү. Үнсүз томсоруп турган классташтарынын жүзүнө бир карап алды. Күнөөлүүдөй жалооруп карап турушат баары. Алар Арманды боору ооруп да, аяп да карап турушкан эле. Чыдай албады. Намыстанды. Сумкасын алды да октой атып качып чыкты класстан. Чуркап баратты. Мунун баары жалган деп жатты акылы. Тызылдап чуркап апасына келди. Апасы бул жолу да кучактап көздөрүнө карап, сен менин уулумсуң дейт деп үмүт менен келди. Үйгө кирип эле кыйкырып апасын издеди. Апа, Арман кебетең кантет балам? Деги жайчылыкпы? Чуркап келген деми кысылып, тез-тез онтоп жаткан уулун көрүп үрөйү учуп кетти Уркуянын. Апа жалган дечи. Эмнени ботом? Классташтарым айткан сөздөр, менин бакма экеним, ата энеси жок жетим экеним. Буларды жалган дечи апа. Ыйлап жаткан уулун аяп кетти эне. Өзүнөн жардам сурап, үмүттүү тигилген көздөрүнө чыдай албай адатынча кучагын жайды. Ушуну эле күтүп турган Арман да кучагына бой таштап өңгүрөп ыйлап ийди. Чачтарынан сылаган апасы жаңы гана сүйлөөрдө аркы үйдөн чыккан ырыстын үнү жаңырды. Эмне, чындыкты дагы эле уккуң келбей, бүжүрөп, апамдын этегине жармашып жатасыңбы? Ырыс. Эмне апа, бакма балаң чоңойду билиши керек. Эмне жашырасың? Апа, Арман бул жолу апасынын көздөрүнө тигиле карады. Ыйлап жатыптыр. Тили менен айта албаган чындыкты апасынын көздөрүнөн окуп алды. Жок деди да ордунан туруп сыртка чуркап жөнөдү. Уулум Арман,
Уркуя отурган жеринде бүк түшүп ыйлап жатты. Эмнеге сен бул баланы мынча жерийсиң? Сага эмне кылды эле? Сени ушунча таш боор кылып тарбияладым беле, ырыс? Качан бул сапат сенде өрчүп кетти? Апа, сен үйгө аны алып келген күнүндө ал келгени силер мени унуттуңар. Атам да, сен да Арманга үйрүлүп түшүп калчусуңар. Сен ал келген күндө мен менен ойнобой калдың. Арман үйгө келгенде мен 7 жашта элем. Силерди мээримиңерди эч ким менен бөлүшкүм келбеген. Мен аны жек көрөм. Бөлмөсүнүн эшигин тарс эттире жаап кирип кетти ырыс. Уркуя эс болду. Мен кай жерден ката кетирдим? Болгону ата эне мээриминен ажыраган бир периштени асырап алганымбы? Ырысты деле унуткан эмес болчумун. Анан эмне болуп мынча жек көрүү толуп жүрөт анын жүрөгүнө? Арман чуркап баратты. Тызылдап, бет алдынан соккон шамалга карабай, ичи күйүп от түшкөн сүп жалындап баратты. Апасынан үмүт кылган, куткарат деген, дайым жүзүнө жакын келип мурдуна мурдун тийгизе, сен менин уулумсуң деген сөзүн айтуусун самаган. Жок, бул жолу апасы ал сөздү айткан жок, айта албады. Демек чын экен. Башкалар 1000 жолу айтып, 1000 жолу келеке кылышса да таң албай, апасынын эле ошол сөзүнө ишенчү эмес беле? Билген, сезип жүргөн бул чындыкты достору байкес эмес, апасынан кабыл алуу ушунчалык оор болду. Ушул күнү Армандын алгачкы үмүттөрүнүн гүлү күбүлгөн, жүрөгүнө эң алгачкы так түшкөн. Түн бир убактан өтүп калса да уулунан али кабар жок. Тынчсыздана эшик алдында басып жүргөн апасын көрдү Арман. Боору ооруп кетти. Апа! Жалт эте бери бурулган апасынын көзүндөгү жашы кулап түштү. Балам, Арманым менин. Экөө түн бир убакта көп кабаттуу үйдүн алдындагы балдар ойноочу аянтчадагы отургучта отурушту. Үңкүйүп жер тиктеп отурган уулунун чачтарынан сылап койду Уркуя. Ал аял ким, сен тааныйсыңбы? Арман, сен менин уулумсуң. Билем, мени төрөп таштап кеткен аял жөнүндө сурап жатамын. Уркуя ошол күндү эстеди. Төрөтканалардын биринде медайым болуп иштечү. Жаш студент кызды алып келишти. Абалы оор. Бир күн кечке кыйкырып жатып уул төрөдү. Бирок баладан баш тартты. Уркуя төрөтүнө өзү катышып, ал наристени алгач колуна өзү алган. Оозун кемшиңдете эмчек издеп жаткан ымыркайды карап, көпкө турду. Бир кем дүйнө. Өзү бир уулдан кийин эле экинчи эне болуу бактысынан ажыраган. Ал эми бул болсо баш тартып жатат. 3 күндөн бери жатса да эч ким келип кабар албаганына караганда алданып калган кыз окшойт. Үйдөн шорпо салып, өзү алып барып берип жүрдү кызга. Балага сүтүн саап Уркуяга карматкан кызга акырын үн катты. Ойлонуп көрчү, балким, деп келе жатканда сөзүн бөлүп жиберди кыз. Мен ойлонуп бүткөм. Алдырып салмакмын. Биринчи баланы алдырса, кийин балалуу боло албайсың дешти. Төрөгө аргасыз болдум. Муздай болуп катып сүйлөгөн кыз ары карап жатып алды. Аны карап отурган Уркуя ушунчалык жек көрүп кетти. Ошол бойдон кыздын үстүнө кирбеди. Кийин бирге иштегендерден чыгып кеткенин угуп тим болду. Наристени бир жума төрөтканада кармашкан соң балдар үйүнө өткөрүп беришти. Ошол күндөн Уркуянын жашоосу астын үстүн боло түштү. Көкүрөгү коңултуктап эйинсиреп, күндө келип карап кетчү баланы жоктоп кыйнала берди. Ага чейин да, андан кийин да канча наристелер төрөлдү. Колуна алды, кудум ушундай карады. Бирок негедир жүрөгү ошол балага тартылып туруп алды. Акыры баланы асырап алууну ойлоду. Эмнеге экенин билбейт. Ушул ой мээсине кылт эте келер менен көңүлү көтөрүлө куунак боло түшкөн. Атөгүл ишинен суранып чыгып, ымыркайды тапшырган балдар үйүнө жетип барганычы, уктап жатыптыр. Карап жүрөгү эзиле ылдый болду да наристени мойнунан искеп алды. Үйгө келип жолдошун көндүрүп, бүт документтерди даярдашып баланы багып алышты. Сейитов Арман баланы аяр кармап, алгач үйүнө алып киргени, анын алгач ирет жылмайганы, биринчи ирет башын көтөрүп басканы, тишинин чыкканы, кадам таштаганы, апа деген алгачкы сөзү. Уркуя болуп көрбөгөндөй мээрим берип өстүрүптүр. Жүрөгүн арнаптыр уулуна. Курсагына эле көтөрүп төрөбөгөнү болбосо 1000 эсе артык багып чоңойткон эле. Арман башын көтөрсө, апасы ыйлап жатыптыр. Үнсүз.
Апа, кучактаган уулун чачтарынан сылаган Уркуя, сен менин уулумсуң, деди шыбырап. Ал эми баланы таштаган кызды ошол бойдон издебеди. Суранова Айым деген фамилияны тилинин учунда турса да азыр айта албады. Коркту. Уулу өз апасын издеп таап алышынан, кетип калышынан коркту. Арман ошол күндөн түнт адамга айланды. Ошол күндөн ал апасын апа дегенди токтотуп, эне дегенге өткөн. Ошентип жашоосундагы оор чындыкты кабыл алып, өзүнүн Бакма деген атына, тагдырына моюн сунуп жашап калды. Мектепти бүткөн Арман эң жогорку балл менен медицинага окууга өттү. Эми ал бүт жан дилин окууга үйрөнчү кесибинде болду. Ар жагынан таланты бар экенин ушул окуу жайдын мугалими, илимдин доктору доцент Маматов Керим баланы бир көрүп эле түшүнгөн. Армандын карылуу колдору ошол эле убакта кебездей жумшак да эле. Кудум атайы операция жасоо үчүн жаралган колдор. Анан да укканым бат илип кеткен, бир көрүп алса кайра эч кандай кыйынчылыксыз үйрөнүп жасап кете алган жөндөмү менен агайынын назарын бурган. Керимдин ишеничтүү шакирттеринин бирине айланган. Ошондой күндөрдүн биринде Айгерим менен таанышты. Ошол кечтеги жааган күтүүсүз нөшөр менен кирип келди кыз Армандын жашоосуна. Эзели эч ким менен сүйлөшпөгөн, атүгүл маектеше келген адамдын жүзүнө назар салып карап койбогон жигит ушул кызды сааттап тиктеп отурар эле. Ушундан рахат алчу. Анын ач калган жан дүйнөсү ушул жанды тиктегенден, аны суктанып карагандан азыктанып, өзүнө, жүрөгүнө чексиз кубат, энергия алып турат. Тирүү туруп сезим дегенди сезбеген, андай сезимдин бар экенинен күмөн санаган Арман өзү ошол сезимдин туткунуна айланды. Айгерим жигит үчүн сыйкырчы, же болбосо таякчасын шилтей коюп, жашоосун жомок айланткан пери болду. Жамгырдан кийин чыккан күн желели кыз. Айгеримден күлгөндө, сүйлөгөндө, баарлашканды, деги эле жашоого башкача көз караш менен кароону үйрөнгөн. Анын таптаза дүйнөсүнө чөгүп кетти. Айгерим ар бир күндөн кыбыр эткен жаратылыштын кубулушунан да өзгөчө кооздукту көрө алчу. Өзү жаш болгону менен анын ой жүгүртүүсү, кээде сүйлөгөн философиялык сөздөрү таң калтырат. Анан да эч кимдин оюна келбеген жоруктары баштап, аны жасоодон да тартынбаган тентек мүнөзү да бар. Арман өзгөрдү, сүйүп калды. Билесиңерби, бул сезим кандай болоорун? Ооба, билемин дейбиз, баарыбыз бир ооздон. Чынына келгенде ал сезимди жакшылап, маани берип, түшүнүп, андан аңдап жеткен жана барктай алган адам чанда гана кездешет. Ал сезимге алгач ирет кабылган кандай жагымдуу. Кудум ичиндеги оргуган тазалык батпай, сыртка атылып чыгып, оргуштап, ааламга сен гана жарык чачып жаткандайсың. Дүйнө сенин гана тегерегиңде чарк айлангандай. Жапжашыл шиверде жанаша жаткан экөө аппак болуп түрмөктөлөт тунук асмандын ар жеринде каалгып жүргөн булуттарды карап жатышты. Айгеримдин туулган күнүнө атайы тоого эс алганы чыгышкан. Күндү сонун өткөрүштү. Күндүзү булуттарды карап жаткан экөө эми түндөсү жылдыздарга суктанып отурушат. Чоң болгон жуурканды жамына капкара түндөгү жарк этип жанган жылдыздарды тиктеп отурушуп, таңга жакын гана уктоого камырышту. Жакшы сал, деген Арман кызды маңдайынан сүйүп алды. Кошо жүргөн 1 жыл аралыгында жигит бир да жолу кызга жакын жолободу. Дайым ушундай мээрим менен бооруна кысып маңдайына сүйүп коет. Сен да жакшы сал. Боз үйгө кирип бараткан кызды артынан карап турган Арман бир убакта «Айгерим» деп чакырды. «Оу» деди бери бурула караган кыз. «Рахмат сага». «А эмнеге?» «Бул жашоого келгениң үчүн». Ушул эле сөздүн ичинде көп маани жаткан. Сага да рахмат, мага кездешкениң үчүн. Терезеден түшкөн күндүн нурлары уктап жаткан Армандын жүзүн аймалап ойготту. Ачылган көздөрү менен шыпты тиктеп көккө жатты. Чырылдап сайраган куштардын үнү, анан ашкана тараптан келип жаткан жагымдуу, даамдуу тамактын жыты маанайын ого бетер көтөрүп жиберди. Ушундай аткан таңды
Күндүн ушинтип башталганы сагыныптыр. Ордунан козголо турганга кам урган Арман колдору менен көзүн алып жаткан күндү тосо калды. Жуунуп келип, ашканага кирсе энеси столду таптаяр кылып күтүп отурган экен. Жакшы эс алдыңбы, балам? Ооба энеке, сонун. Көптөн бери мындай тынч уктабаган экем. Кечинде артта калган күндөрүн ойлоп жатып, качан көз илинип кеткенин деле билбептир. Эне, сен эмне мынча эрте ойгонуп алдың? Мен өзүм эле тамагымды даярдап ичмекмин. Менде кайдагы уйку, балам? Жаш өткөндө уйкуң деле келбей калат экен. Сен али жашсың, эне. Бүгүн эмне кыласың? Республикалык ооруканага барам, чогулуш бар. Алгач машина арендага алганы барамын. Макул, сени үйдө күтөмүн. Уркуя алдында 38ге чыгып калган уулун карап, дагы чачтарына сылап койду. Кудум алдында кичинекей Арман отургандай. Бир колуна нан, бир колуна кашык кармап шашыла тамактанып, апасын карап, улам күлүп койгон ошол кичинекей Арманды элестетип кетти. Көздөрүнө жаш ирмеле түштү. Мага көңүл бөлбө, мен жөн гана сени сагыныптырмын, балам. Ооруканага келген Арман бул жердеги дарыгерлер менен жолугушту. Алар менен бир катар маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Арман жаш болгонуна карабай дасыккан хирург эле. Казакстан өлкөсүнө атагы чыккан эң колу жеңил хирург. Бул жака атайы чакыруу менен келди. Бир катар операцияларды жетектеп катышууга жана ошондой эле практикант студенттерди окутууга келген. Буга чейин да бир нече жолу чакыруу түшкөнү менен дайым баш тартып келчү. Бул жолу да келүү чечимин чыгаруу оңойго турбады. Оорукананын дарыгерлери менен сүйлөшүү жүргөн соң бөлүмдөрдү кыдырууну баштады. Алгач эле эң оор онкологиялык оору менен ооругандардын бөлүмүнө киришти. Катар палаталарды аралап, оорулууларды көрүп жаткан. Колунда жакын арада операция болууга муктаждардын тизмеси жазылган папка. Катары менен окуп келе жатып, тааныш фамилияны көзү чалды. Турдалиева Айгерим деп жазылып турган ысымды кайра окуп алды. Жок, болушу мүмкүн эмес, деди ичинде. Дароо коштоп жүргөн дарыгердин ушул бейтап жаткан палатага алып баруусун өтүндү. Палата коридордун соңунда экен. Жеткиче кылым өтүп кетти го. Канчалык кадамын арыштап басканы менен жетчүдөй эмес. Мына келди. Кыйгач ачылып турган эшиктен акырын карады. 2 кишилик палатадагы бир керебетте жаткан аял киши колуна астма укол сайылып жатыптыр. Ал эми терезе түбүндөгү керебетте арык кичинекей аял сыртты карап отуруптур. Жанында болсо эркек киши анын жүзүн тосуп алган экен. Кыязы бирдемкелерди сүйлөп жатат. Аны ары карап турган келин укпай жаткандай терезени тигилип отурат. Качан жанындагы эркек бери болуп басканда аялдын жүзү даана көрүндү. Ошол. Мейли, арадан 100 жылдар өтсүн, мейли 1000. Бирок Арман бул жүздү эч качан унутпайт эле. Кантип бул жерге түшүп калды? Эшиктин туткасын кармаган колдору калчылдай түштү. Аңгыча ичкеридегилер буларды байкай, жанагы эркек киши бери басты. Ошондо гана эсине келе, көздөрүн тартып алган Арман кетенчиктей берди. Арман Бекенович, мен эртең келейин. Чала ула сүйлөп, колундагы папкасын жанындагы дарыгерге кармата шашылып жөнөп кетти. Үстүнө кийген халатын да, оозунда тагылган маскасын да чечпей машинасына келди. Рулду кармап отуруп, деми кысыла түштү. Кантип, ал бул жерде эмне кылып жүрөт? Ооруп калдыбы? Бул онкология бөлүмү да. Анан оюна эч нерсе келбей ден дароо боло машинасына айдап баратты. Аны бул ойдон чочутуп өзүнө келтирген телефонго келген чалуу болду. Чырылдап жаткан телефонунда бажырая күлүп түшкөн кызынын сүрөтүн көрүп, машинасын четке алып токтотту. Алло, папа, Айгешим кызым, кандайсың? Сен эмне көтөрбөйсүң? Деп тултуңдаган кызы казак тилинде сүйлөп жатты. Кызым, жумуштар менен бошоп байланышамын. Папа, сени күтөм. Телефонду өчүргөн Арман мойнундагы бууп турган галстугун бошотуп алды. Эч качан бул жерден жолуктурамын деп ойлобогон. Экөөнүн кездешүүсүн ар кандай кыялданганы менен жейт уктаса да, ооруканадан болгондо да онкология бөлүмүнөн көрөм деп күтпөгөн эле.
Арман дагы ошол сейил бака келди, дагы ошол селкинчектин жанына. Кайрадан чуурган таттуу элестер. Анда кыш мезгили болчу. Кылаалап жааган кар улам күчөп, майдаланып түшүп жаткан кар бүртүктөрү чоңоюп аппак болгон айлана керемет бир кооздукка оролгон учур. Чуркап келген Айгерим адатынча дагы жерге жата кетти. Асмандан каалгый түшкөн кар анын узун кирпиктерине туруп, Арман бул сулуулукту суктана карап отурат. Жатпайсыңбы сен? Азыр деген Арманда кыздын жанына катарлаш болуп, жүзүн карга тосуп жатты. Чексиздиктен ылдый түшүп келе жаткан кар бүртүктөрү булардын жылуу жүзүнө келип түшүп секунд туруп эле эрип баратты. Сонун, деди кыз, көздөрүн жумган калыбында. Чын эле сонун. Арман кызды тиктеди. Мунун жанында баары сонун. Жамгырда жолго жаткан, кар кечкен, булуттарды ойногон, жылдыз санаган, жада калса көздү жумуп салкын соккон шамалды да туйган сонун. Армандын деми буула түштү. Эрксизден көзүнө келген жаштар тамчылап кетти. Ал өмүрүндө 2 жолу ыйлаган экен. Биринчисинде бакма экенин билгенде, экинчисинде Айгеримден айрылганда. Андан кийин кантип жашады? Өмүр бою ушул таттуу элестер менен күн көрүп, ошол каргашалуу экөөнү бөлгөн түндү жок деп өзүн алдап эле жашап келген. Көрсө тагдыр алдыда дагы бир оор чындыкты даярдап койгон экен. Бирок муну кабыл алган эмес, качып кеткен, укпай кеткен. Ал чындык ушул күнгө чейин артынан кууп келе жатат. Кудум азыркыдай. Арман, сен келе жатасыңбы? Азыр энем даяр болсун, мына чыгып баратабыз. Телефонду койгон Армандын көздөрүн жайнап турду. Казакстанга акысыз окууга жолдомо келип, аны Арман утуп алган эле. Айгерим да мектепти аяктап жатат. Ошого бүгүн экөө келишип, апалары менен тааныштырууну чечишкен. Арман энесин ээрчитип, шаардагы чакан жасалгаланган ресторанга келишти. Ресторанга киргенде эле өзгөчө жагымдуу атмосфера, жай көңүлдү ээргитүүчү музыка жаңырып, бул жер жайлуу экен. Арман менен Уркуянын алдыларынан апакай көйнөгүн желбирете, назик жылмайып Айгерим тосуп алды. Саламатсызбы? Илберинки сүйлөгөн кыздын жүзү албыра Уркуя менен көрүштү. Үчөө төрдө атайы жасалган столго келип орун алышып, бири-бири менен таанышып жатышты. Уркуя экөөнү тиктеп, алардын бири-бирине аябай окшош экенине таң калып койду. Эл арасындагы окшош жубайлар бактылуу болот деген кепти эстеп, бактылуу карап отурду. Өзүнүн арманы, эч кимге ачылбаган, дайым түнт жүргөн уулу ушул кыздын алдында башкача мээримдүү экен. Көп болуптур эле уулу мындай кубанычтуу көрбөгөнүнө. Бир убакта кыз кол телефонуна чалуу келип туруп кетти. Эне, сизге жактыбы? Ооба, жүзү жылуу кыз экен. Ушул убакта Айгерим апасын колтуктап келип калды. Бул менин апам. Апа, бул Арман жана Армандын апасы. Саламатсыздарбы деген аял булардын жанына келип отурду. Апасы менен Айгерим окшош болгону менен апасынын жүзү негедир сустайып муздак экен. Уркуянын көзүнө ушунчалык тааныш көрүнгөнү менен такыр эстей албай койду. Кай жерден көргөнүн? 2 уулум бар. Кенжем Арман. Атабыз каза болгон, өзүм медайым болуп иштеп, азыр эс алуудамын. Кесиптеш турбайбызбы? Менин ысымым Айым. Мен тиш дарыгеримин. Суранова Айым. Атабыз жеке ишкер. 2 уулум, анан ушул жалгыз кызым бар, деген Айым кызынын чачынан сылап койду. Уркуянын башы Суранова Айым дегенди укканда зың эле дей түштү. Кудум чагылган жарык өткөндөй көз ирмемчилик убакытта көз алды жарк этип өчтү. Андан ары булардын сөздөрү кулагына кирбеди деле. Мындан 24 жыл мурунку палатада мисирее отурган Айымдын гана ошол жүзү тартылып туруп алды. Өзгөрбөптүр. Ошондо кандай муздак тиктесе азыр деле ошол бойдон. Уркуя ордунан теңселе турду. Эне, жакшысыңбы, эмне болду? Арман энесинин боп-боз болуп кеткен өңүн көрө чочуп кетти. Жакшы, биз кетүүбүз керек. Тез жардам чакыралы деген Айымды тиктеди. Жок, кереги жок. Өктө мүн катты да уулун карап кеттик деп өзү Айгеримдер менен коштошпостон чыгып жөнөдү. Муундары калчылдап, ичинен бүт сөөгү сынып кеткендей шалдырап жатса да, болгон күчү менен өзүн түз кармап баратты.
Эмне болгонуна түшүнө албаган үчөө бир нече мүнөт бирин бири тиктеп туруп калышты. Мен сага чаламын, кечиресиз деген Арман эсине келе энесинин артынан чуркап кетти. Мама, Айгерим, бул эмне кылганың? Канча күндөн бери жалынып ушулар менен тааныштырайын дедиңби мени? Мама, мен өзүм түшүнбөй деп келе жаткан кызынын сөзүн бөлдү. Болду, жетишет. Көңүлүңдү оорутпай келдим. Булар биздин теңибиз эмес. Мына көрсөттү, далилдеди. Мама, эмне мама, кеттик. Үйдөн сүйлөшөбүз. Башын жерге шылкыйта эмне болуп кеткенин аңдай албай баратты Айгерим. Караңгы көчөдө алдыда Уркуя, артынан Арман келе жатышты. Үнсүз. Бир убакта уулу чыдай албай кетти. Эне деги эмне болду? Үйгө жетип сүйлөшөбүз. Башка сөз оозунан чыкпады Уркуянын. Тагыраагы башка сөздү кантип айтууну билбей келе жатты. Кантип эле ушундай болуп калсын? Ушунча чоң шаардан экөөнүн табышканын? Бул чындыкты кантип уулуна жеткирер экен? Анда Арманын өзү өз колдору менен өлтүрүп алган болбойбу? Үйгө келип эле ваннага кирип кеткен Уркуя кыйлада чыкты. Арман өзүн күтүп отурган экен. Чечинип жат. Эне, сен эмне деп жатасың? Эс ал дедим. Жок, азыр баарын сүйлөшөбүз. Эмне болду? Эч нерсе. Болгону биз алардын тең эмеспиз. Унут ал кызды. Эч нерсе болбогондой токтоо сүйлөп жаткан энесин көрүп Арман жарылып кетти. Эне, сен эмне деп салдың? Макул, ошондо деле күтүүсүз ордуңдан туруп кетип калганыңдын себеби ушулбу? Ооба. Жок, бул жооп эмес. Балам, мен түшүндүрдүм. Мен дагы алар дагы каршы болобуз силерге. Жакшысы азыр жыйнап сал. Каршы болсоңор да биз үйлөнөбүз, эне. Мен аны сүйөм. Түшүнөсүңбү, сүйөм. Арман кыйкырып жатты. Түшүндүргүсү келди. Сен аны сүйө албайсың, Арман. Үйлөнө албайсыңар. Ал сенин... Уркуя токтоп калды. Айт, эмне? Ал сенин карындашың. Акыры бул сөз чыкты. Уркуя айтып алып шалдырай ашканадагы стулга отура кетти. Эмне? Эне? Арман азыр эле эмне укканын түшүнө албай турду. Арман, укчу балам. Уркуя уулунун жүзүнөн сылап өзүнө каратты. Сен муну түшүнүүң керек. Ачууга алдырбай угушуң керек. Ооба. Жаңылыш укпадың. Айгерим сенин бир тууганың. Апасы Айым ошол аял. Эмне, кантип? Азыр эле күйүлөнүп, албууттанып жаткан Арман шалак эте жерге отура кетти. Көз алдынан эмнелер гана өтүп жатты. Болушу мүмкүн эмес, мындай болбоосу керек, деди шыбырап. Уркуянын кой дегенин укпай чыгып кеткен Арман көчөдө басып баратты. Жөн гана мас кишидей жол боюнда теңселип басып жүрдү. Бир убакта өздөрүнүн сейил багына келип калыптыр. Селкинчекке жетти да ошол жерге жата кетти. Чөнтөгүндө жан алык албай чырылдап жаткан телефонду алды. Экранында Айгеримдин сулуу сүрөтү менен берекем деген жазуу турган эле. Онтоп алды Арман. Ушунчалык бакыргысы келди. Жок, үн чыкпайт, чыгара албай жатат.